Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, бизди угуп көрүп отурган мекендештер. Биз бүгүн Супар онлайн радиосунда бүгүн бизде конокто Баткен Өргүзар чөлкөмүнүн сулуу, ырчы, таланттуу айымдары Дамира Шакирова жана Гүлинса Исмаилова деген ырчы кыздарыбыз конокто. Студиябызга куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Чү дегенде эле мен суроону ушу чыгармачылык жолуңуздар кандай башталган, ушул тууралуу айтып өтсөңүздөр, анан мекендештерге кайрылып өтөбүз сразу эле. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Дамира Шакирова, Гүлинса Исмаилова деген ырчы кыздарыбыз болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизде Супара каналына ошо комментарийлер менен же болбосо биздин WhatsApp номерге суроолоруңуздарды калтырып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп жеткирели. Анда эмесе, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Москва жергесинде чогуу ушу жашап, иштеп жүргөн туугандар, негизги кыргыз элим. Баардыгыңыздар менен учурашып өтөлү, саламатсыздарбы, амансыздарбы, жакшылыкта, ушун жакшынакай болуп иштеп эсен-аман жүрөсүздөрбү? Бүгүнкү биздин ушул жакшынакай Супара каналына келип калдык. Мадина Сулуунун Супара каналына баралы деп даярданып, ушундай куш келипсиздер. Биринчи эме менен сиздерге дагы Мадина ишиңиздерге ийгилик. Бул деген Москвада алыс бир башка өлкөдө жүрүп ушундай бир каналдарды ачып, ушундай кызыктуу өзүнүн бир чыгармачыл адамдарга, негизги Кыргызстандан келген адамдардын ушундай кандай жашап атат, эмне болуп атат, ушундай бүт интервью алып, маалыматтарды жеткирип, Кыргызстанга элибизге жеткирип турган ушундай каналдарыңыздар ачылганда биз өтө кубанычтабыз. Ишиңерге ар дайым ийгилик каалайбыз. Бүгүн ушул досум экөөбүз келип, кичине баарлашып отуруп кетели деп келдик. Рахмат. Ошо чыгармачылык жолуңуздар кандай башталган? Ушул элдин баары эле ушул нерседен баштайбыз да сөзүнчө. Ошон үчүн кантип башталган башаты чыгармачылыгыңыздар, талантыңыздарды канча билип калдыңыздар? Чыгармачыл адамдар баары эле ошол мектеп бала чагынан башталып деп билдим. Баарыбыз ошондой бала чагыбыздан башталган. Мектепте окуп жүргөн мезгилде досум экөөбүз ошол мектепте окуп жүргөндө эле фестивалдарда, конкурстарда, ошол Дом культура, биздин Баткен районунун Дом культурасында чогуу ырдап, кезигишип калганбыз биринчи мезгилдерде. Кайсы жылдары? 96-97 жылдары. 96-97. Ошондо 17-18 жаштагы кыздар бизди мектептерден тандап эле ырдайт экен да, бул таланты бар экен деп чакырып, анан ошол жерде бири-бирибизди көрүп, бул да жакшы ырдайт экен, бул да жакшы ырдайт экен деп тааныша келсек, бул дагы биздин ата-энебиз катташып жүргөн достун кызы болуп, ушундай болуп чыгып, уже анан экөөбүз уже чогуу иштеп калдык. Дом культурада чогуу иштеп калдык, маданият үйүндө. Чыгармачылык жолуңуздарга демек 20 жылдан ашты. Эми мисалы биз радиобузга анонс кетиргенбиз да. Анонс кетирип туруп эле баягы сүрөттөрдөн алып туруп, өзүңүздөрдөн эле аккаунттардан жана өзүңүздөрдүн профилдерден сүрөттөрдү алып киргизели десек эле жалаң чогуу түшкөн сүрөттөр экен да. Анан биз дагы анонсту кетиргенде түз эле ошол чогуу түшкөн сүрөттөн экөөнү коюп атпайбызбы? Анан эмне деген суроо бергим келип атат. Ошол демек башынан эле ошол чыгармачылык жолуңуздар, талантыңыздардын мындай башатынан эле чогуу достошуп, бирге сахнада ырдап келатат экенсиздер да, Бирге ырдайбыз, ошо дуэтти дагы, ырды дагы экөөбүз дуэт ырдайбыз. Экөөбүз айрылгыс доспуз. Сурап бири-бирибизден мынаны ырдасак болобу, мындай болуп ырдап көрбөйлү, ушундай нерсе менен чечилет да. Биз уже канча жыл ошо 22 жылдын немесинде болуп калган болсо аралыкта. Биздин мени тааныгандар сөзсүз Гүлинсаны тааныйт, Гүлинсаны тааныгандар Дамира экен деп коет. Ошондой анан бизге биринчи ушундай ырларга дуэтке себепкер болгон бизде ошо маданият үйүндө азыркы директор, маданият райондук үйүндө директор Зура Умарова деген эжебиз бар. Жакшынакай эжебиз бар. Ошо биз жаңы эле музыкага, чыгармачылыкка кадам таштап, эми эле мындай тайтайлап басып бараткан мезгилде ошо эже өзү жакшы советтерин берип, жакшы акыл эмелерин үйрөтүп, ырдап тандашып. Колумуздан Аля Жоматаева деген эжебиз бар, ал жардамдашып, ал бизге сабак берип, ырдап көрбөйсүңөрбү дегенде бир
ырдап көргөнбүз, ошо экөөбүз колубузду алып ырдап көрүп эле анан эми дуэтке уже голостору жакшы болот экен, экөөнүкү совпадать этет экен деп алып, ошонун боюнча эле калдык экөөбүз. Ошол бойдон эле анан ошо жаш кезибизден эле дуэттер көбүрөөк басым жасайбыз да. Жеке ырчыларды мындай алганда жеке ырчылар өздөрүнүн ырын эле ырдап бир эле адамды көрө бергенден көрө бир эле кичине башкачараак кылып экиге бөлүп же мындай кылып ырдаган интересныйраак экен деген көз карашы көбү тең жакты да. Ошон үчүн эгиз колдай эле уже чогуу жүрүп чогуу эмнебатабыз. Эми ошол турмушта да чогуу доспуз, жакшы үйдө дагы жакын жакшы достугуңуздар үзүлбөсүн. Ошол чүй дегенде сахнага чыккан эң алгачкы ырларыңыздар кайсы ошону эскерип ырдап берсеңиздер? Эң алгачкы ырлар кайсы ырлар эле? Ошо Динара Акылованын аткаруусундагы ыры эле. Ошо Динара Акылованын мекендештер бизди көрүп турат, уже бир канча мекендештер кирип, эми 1-2 строчка болсо да. Эсиз Билсеңер да кошулгула. Ошондагы ошо мезгилде ырдаганбыз бөлүп. Кайсы балалыгым деген ыры эле. Динара Акылованын аткаруусундагы Махаббатым деген ыры эле. Жаным сүйүп жандай көргөн жар элең, маңдайымда күйүп турган шам элең, сен бир болбол бутагымда сайраган, сен бир мага көлө жар элең, өткөн күндү сен эстедиңби, жүрөгүмдү эзмедиңби сен, калсам сени. Ушундай акыркы строчкасын унутуп калдык. Ушул ыр менен баштасак керек, Ушул ыр менен баштаганбыз. Дагы ошол эле мезгилде биздин дагы бир дос кызыбыз бар, Айгүл Исаева досубуз бар. Ал менен үшөөбүз трёклор ырдайт элек. Ал мезгилде мондай фонограмма жок болчу да. Живой. Ямахан бизге карматып коет, эми эстрада менен ырдагыла дегенде Ямахан мен чертем, мен ырдаганда бул чертет, бул ырдаганда тиги Айгүл досубуз чертет, үчөөбүз трё кылып үчөөлөп ырдайт элек. Кызыл өрүк дегенди ырдайт элек. Кызыл өрүктү ырдайт элек. Анан ошол кызыл өрүктү ырдап бербестер. Жакшы эми эле мындай укуктуу ырлар болсо эле голду алып туруп, 2-ге 3-кө бөлүп алып эле ушинтип эле ырдап жүргөн мезгил эле да. Азыр ошол досубуз жөнүндө айтып кетсек, ал ошол азыркы мезгилде раматылык Аппаз Жайнаков деген агабыз тирүү болчу. Аппаз акебиздин дагы ыры ошо Кыргыз жери, Ала тоо ушул ырлар өлө баягындай популярный болуп келаткан мезгил. Биз болсо ошондой мезгилде ошо агабыздын колунда иштеп келатканда ошондой мезгилде эми. Анан азыркы мезгилде ошо өтө эмеси кайтыш болуп кеткенден кийин ошо азыр маданият театр болуп калды, маданият үйү. Театрда Айгүл Исаева кызыбыз Аппаз Жайнаковдун атына берилди ушул театрчы. Ошол жерде азыркы мезгилде иштеп турат. Бизди көрүп калса, угуп калса, Гүлия, привет. Биздин сага салам. Ушундай жакшы эскерип келгенде, негизи чыгармачылыкта эскерип келгенде өтө кайгылуу болуп кеткен жерлери да бар. Себеби жакшы адамдарды жоготтук, көп бизге тарбия берип келаткан чоң жакшы эжелер, агалар өтүп кетти. Ошондой кимдердин колунда тарбиялап, кимдердин ошол кимдер менен ырыскылаш болуп, кимдердин тарбиясын алып, кимдердин сабагын алып келдиңиздер? Ошол биздин залкар, чыгармачыл инсандарыбыз өттү деп атпайсыздарбы? Ошол Аппаз Жайнаковда да кимдер бар? Ошо жаш кезде кимдир бирөөлөрдү ээрчип жүрүп, ошонун тарбиясын алып, ошонун сабагын алып, устат катары ошону артынан ээрчип жүргөн учурлар болгондо, ушул инсандар тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр, кимдер бар эле? Сахналаш ошо сиздердин агалар, эжелер тууралуу дагы сөз кылалы эскергенче. Бул өтө эскерген жакшы нерсе да. Мен өзүм да ошо азыркы мезгилде Баткен областта ошо Аппаз Жайнаков атындагы театр болуп калды. Биз негизи Аппаз Жайнаков менен иштешип, насиптешкенбиз, буюрса ошол акенин жакшы сөздөрүн, жакшы бир каалоолорун, тарбиясын алдык десек адашпайбыз. Саламат Садыкова эжебиз дагы өзүбүздүн эжебиз болгон үчүн
Баткен областында ошол мезгилдеги райондо кандай бир жакшы Баткенге тиешелүү бир ишкана мындай бирдемелер болуп калса, иш чаралар. Саламат эжебиз сөзсүз түрдө барып ошол жерде катышып берчү. Анан барып калганда колубузда келгенче ошо по возможности ошо эжеден дагы кичине бир үзүм болсо дагы тарбия алып калганга аракет кылат элек. Жакшы жактарын көрүп калдык. Көбүнчө ушу мен айтайын дегеним апа акемдин колунда көрүп жүрдүм десем болот да. Дагы ушундай жакшы нерсе ошол апасы эстерди жакшы салып берген айтып калды десек болот да. Өтө жөнөкөй, өтө кеңпейил, өтө мындай адамды башкача бир жакшы ис калтыра турган киши да. 5 мүнөт, бир 15 мүнөт отурсаң дагы ошо агабыздан көбүрөөк нерсе алганга болот эле. Даже ушу жакшынакай жаш мезгилибизде эми биз эми оюбузга келгенде эле мен ырдайт экенсиң десе, кыйын ырдайт экенбиз деп тим эле унутуп калган мезгил. Ошондо ар бир даже ушундай эсте бар. Столдо отурганга чейин биз гастролдоп көп жака барып калдык, Жалал Абад областында болуп калдык. Мисалы үчүн Алайда көп жүрдүк, Ошто көп жүрдүк. Ошондой мезгилде сабактарды мындай сүйлөгөн манераңарды анан түз отургула, түз тургула. Ушу элдин арасында отурганда концерттен кийин чарчаганбыз, эми жашпыз да. Тей мынтип отурсак керек да, эми ошо нийте отуруп калсаң дагы өзү ырдап барат элдин арасында. Мынтип ушу далыбызды сылап өтүп кетсе, значит, нийте отурабыз. Анан уйкубуз көзүбүздөн ачылып. Ошол ушуга чейин эсимде бар да. Анан моюнду катуу тибейт эле да. Жакшы сөз менен айтат эле да. Мындай кылдың деп эметпейт. Жакшы сөз менен ошо кармап коюп өткөндө уже түшүнөсүң да, мен уже нийте отурупмун деп, анан кайра жакшы кылып каласың, түздөнү. Анан сүйлөгөндө, анан чоң сүйлөп атканда перебивать этпей, же мындай жакшы бир калоо тилек айтканда туура айтып, жылмайып жүрүп, анан постоянно өзүңдү мындай алып жүрүп деп ушундай ушуга чейин жүрүктөргө чейин эркек киши болгонуна карабастан, ар бир нерсеге жакшы маани берип, жакшы үйрөтүп кеткен экен дейм да. Алдык десек адашпайбыз. Саламат Задыкова эжекебиз тууралуу дагы айтып өттүңүздөр. Саламат эже дагы жана чоң эжелер бар экен, ошолор тууралуу Гүлсүн Мамашева эже менен кичине гастролдо жүрүп калды. Эже менен дагы гастролдо жүрүп калды. Барган жерде ал эженин аурасы совсем башка. Ал эже менен жүргөн мезгилибизде, бирок мен турмушка чыккан мезгилде. Кайсы жылдары? 2000 канча болсо керек. Сен 99. Жок, 99. Эми 98 боюмдагы мезгил. 98 боюмдагы мезгил. Ошол мезгилде сахнага чыккан боюмда 7 айлык боюм. Жаштыкта биз чыгат десе чыга берели. Эч нерсе болбосуңар, баскыла деп Гүлсүн ошо ичип атты бизди. Жүргүлө. Балдарды жакшы сөздөрүн айтып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп бурдаганыбызга чейин айтып. Бир мезгилде бир эмеге бардык. Бир жерде концерт коюп атабыз да. Эми мага көйнөк батпайт. Эч нерсе болбойсуң деп Гүлсүн Мамашева мени мындай түрттү дагы артымдан замоюн сыдырып койду. Чиркектин ичинде туруп, муну чыгып алып турам. Бир маалда бир төтүл артым ачылып. Эми күлкүлүү окуялар көп болот да. Турам. Ар жактан тиктеп турат. Анан эметпейт. Внимание бербе дейт да. Мага берип атат, сигнал берип атат. Внимание бербе, акырын ырдап чыгып кел депчи. Ырдап бүтүп алып, артынан чыгып ырдап. Ошондой күлкүлүү жакшы мезгилдер көп болгон. Эң жакшы эже агайлар менен эме болуп калдык да. Тарбия алгансыздар. Тарбия алып, кичине аз убакыт эми алар үчүн ал мындай өтө мындай таанымал, элге таанымал, чыгармачылыкта көптөгөн бизге окшогондордун канчасын көрөт ал эжелер. Алардын эсинде биз барбызбы? Өтө чоң убакыт да, биз ошондой чоң. Ошол мезгилде ушундай болгон да. Ошолор менен чоң ырдаганыбыз биз үчүн эң чоң убакыт болчу ошол мезгилде. Эми жагы чыгып келаткан мезгил. Жакшы адамдардан кичине дагы бизде мындай чыгармачыл адамдар силерде деле бар ошондой эме, бизде эмне чимирлеп койбу. Бирөөнүн бир жакшы нерсесин көрсөң, ушундай экен деп ошого кичине токтолуп өтөбүз да, туурабы? Ой деген ушундай күлүп нерсе. Ошондо жакшынакай агай эжелердин жанында отурганда азырыга чейин ошо өзүм уже канча чыгып калсам дагы
азырга чейин жакшы бир адам сүйлөп атса же бир бириме деп атса, ошол ой ошол жерге кичине токтолуп өтөт да. Ушундай жерден алып калса болот экен дегендейчи. Ошентип ар бир эже агайындан ушундай кичинекей бөлүктөрдү алып калып, Саламат эженин дагы ошондой бизде жашообуздагы эже үчүн билбейм канчалык биз роль бизди көргөн. Ал ошол мезгилде силер таланттуу экенсиңер, мындай болгула советтерин, акыл насаатын айтып өтөт. Бирок бизге калган немеси көбүрөөк болот да. Мынтип сүйлөш керек экен, мындай басыш керек экен, значит мындай кылыш керек экен. Эже бизди азыр көрсө ушак болуш керек. Ошондой эле ушак болчу. Семиргениңер жакпайт депчи. Өзү эмеге көп мындай өзүн жакшына мындай сахнанын адамы болуш үчүн семирбеш керек. Ушу сөздү айтып берет эле. Силердин жегениңер жакпайт депчи. Ошондой болуп Саламат эже дагы ошо биздин жашообузга көп жакшы же тажрыйба калтырды десек болот. Биз мындай эжелерибиз менен агайларыбыз менен өмүрүбүздү өткүчө мактанып айтып өткөнгө милдеттүү болушубуз керек. Себеби өзүбүздүн баскан ар бир жашоодо канчалык кадам бассак, ошондогу кадамга жол ачып берген эже агай катары билебиз да. Ошон үчүн деле болсо керек, мындай көп эле баягындай той топурада бир жактарда жүрө бербей, көп басым бере бербейбиз тойлорго. Биз мындайча айтканда профессиональный немелерге чыгармачылык кечелерге, сахнада ырдайт экенсиздер да. Анан сиздерди элдер кайсыларыңыздар менен ушу жакшы таанышат? Мисалы, экөөңүздөр ырдап калган учурда көбүнчө айтып атпайсыздарбы, баягы сахнада чогуу ырдайбыз, дуэт ырдайбыз, убагында трио ырдап жүргөнбүз деп атасыздар да. Ошол сиздерди эл тааныган ырларыңыздардан бир шиңдүү угалы, элдердин баардыгы зеригип калды окшойт. Бул жерде бизде бир канча мекендештерибиз бул жерде сиздерге, бизге ошо каалоо тилектер жазыптыр. Сиздер бир шиңдүү таштасаңыздар, анан биз комментарийлерге комуз менен ырдап беребиз. Эстрадный ырлар, негизи биз эстрадный ырга көбүрөөк эме кылабыз. Негизи мен комузда азыраак ырдайм. Бул комузда күчтүү ырдайт. Коркпой айтыш керек. Анча-мынча ырдаган жок, чын досун мактап атат дебесин, анча-мынча ырдаган комуз менен ырдаган эже агайларга тийишпейли. Мен чыгармачыл адамдарды көргөндө ошолорго салыштырмалуу айтып коем да кээде. Кой дос, сен жакшы ырдайсың депчи. Ошол сыңары азыр биз эстрадный ырларга анан неме кылсак, азыр эстрададагы деле, комузда деле алып кете беребиз негизичи. Анан ошого бир жакшы көргөн жүрөктөн илгертен калган ыр бар, ошону тартып алып барсак. Жалым деген ырдаттар бар эле. Булардын авторуну көз унутуп калган ошо. Жалым деген жакшы ыр. Açık ayt eğer bolsa tarnıcı
Açsam yüreğine barçı yolu İşengin kaçan bolsa tabarım Jal canımsın Sen menin ardağımsın Sen mağa söyle bir söz aytsam Özüme büt ömrüm arnarım Özüme büt ömrüm arnarım Bravo. Sizlerge bereket. Bizde mekendештер sizlerge кабыл тилек комментарий менен калтырыштыр. Мен аны окуп өтөйүн. Бакуля Шакирова деген эжеке жазаптыр. Баткен Өрүкзардын сулуу, таланттуу кыздары бар болгула. Биз силер менен бирге Өрүкзарды өркүндөтө берели. Негизи Апаз Жайналковдун, Саламат Садыкованын тарбиясын алган күчтүү инсансыңар дейт. Чоң рахмат. Бакуля Шакирова эжеке, суроолоруңуз болсо дагы калтырып койсоңуз биз окуп берели. Балким ырдатам десеңиздер, Андан кийин Шайра Нурхаты кызы Шакөже жазыптыр. Бул жерде Өрүкзардын сулуулары азаматсыңар чыгармачылык ийгиликтерди багындыра бергиле. Рахмат Шакөже. Баткенче битте гап таштап койсоңор. Баткенче. Өзү негизи көп эле жерге барсак айтып калат да, силер Баткенден издесең эле козгулат силер. Баткен дагы бирок көпкө бөлүнөт да. Биз мисалы Баткендин өзүдөн болгон үчүн биздин сүйлөгөнүбүздүн өзү дагы кичине башкачараак. Анан айылдарыбыз бар эми. Башта ошо айылдарыбыз бар, баягы Тажикстанга жакын, эми жакындар ошолордун сүйлөгөнү анан башкача. Накта Баткенче да. Бирок эң бир Шакөже бир жакшы мен айтайын дегеним, Баткенде туулуп, өсүп, ошондой Өрүкзардын кызы болуп, ошондой жакшы адамдардын сизге окшогон сиз эми бизге Баткенге жакынырааксыздар эле. Ош тараптабыз. Ошондой болгонубуз үчүн мен Алла Таалама ушунчалык ыраазы болуп кетем. Сыймыктанабыз. Бизде ошо алыскы бир кандай неме айтканда алыс бир башка немеге караганда кыйынчыраак келген жерде жашайт деген менен ошол жердин өзүнүн тарбиясы башка, өзүнүн дили башка, сиз айткандай тили дагы башка. Баткенче эмне деп сүйлөп берсек экен азыр. Баткенбизде барыбыз. Баткенден кыйын адамдар чыккан негизи ошо анан Аяшава деген сөз биздики. Ошону моюнга алышыбыз керек. Аяшава деген сөз. Шода деген сөз. Жанагы кичинекей кыз бар эле го, интернетте бүт эми талкуулуу видеосу таралып отурабыз да эми. Радио Супайда шуэден отурабыз. Көрө бербедиңиз досум. Кыскасы ошол көп жерде Баткенден десең койчу деп турат артынан. Баткенденсиңби ошондо Аяшава ооба баягы повороттон деген мен болом деп коет. Повороттогу кыз биз болобуз. Ошол жакшы мен бул жерде дагы окуп өтөрөйүн. Жанагы сиздер айтып атпадыңыздар эле, жана Саламат эженин тарбиясынан алгандыгыбыздан ошол жерде ошол сөздү сүйлөп атканда Шайыр эже дагы жазган экен да, комментарий менен окуп коеюн. Семиздер мода ай. Азыркы заманда деп кутулуш керек. Жок, балки мен баягы торгой уялаган заманда жашап аткандырбыз, баягы жетишкендик заманда, токчулук заманда жашап Кудайга шүгүр деш керек да. Кудайга шүгүр. Андан кийин ошо бир кайсыларды ырдадыңыздар экен, Шайыр эже дагы жазыптыр. Жаңы обон окшойт, бирок жакшы экен. Жаңы обон. Бул ырдын буга чейин бир 3-4 версиясы көп. Ошон үчүн бизге именно ушул Шайыр эженин суроосуна жооп берип кетейин. Ушул дуэтке
экөөбүздүн бир жүрөгүбүздөн орун алган жери ушул эмес болду да. Обондо болду. Обондун кичине башкачараак болуп, экөөбүз дагы дуэт атаганда дагы кичине башкачараак угулсун деген неме болду. Ушул жакты Шако эже. Бул ырды биз фольклор менен дагы көп коштоодо, аккордеондор менен ырдаганыбызда аябай сонун чыкчу. Анан эми буюрса дагы көп ырдашабыз. Жакшы. Мен комментарийлерден дагы окуп отурайын. Сиздерге жакшы комментарий, комплименттерди жазып атышат. Кеңештериз. Урматтуу кеңештер, рахмат. Ушундай бизди колдоо, биздин ырчы Баткен Өргүзардын кыздарын колдоп, ушинтип бизге супер лайктарды басып бармактарыңыздарды аябай көрүп отурганыңыздарга, колдоп отурганыңыздарга рахмат. Комментарийлер менен суроолорду, мындай сунуштарды калтырып койсоңуздар болот. Ырларды буйртма бериңиздер, биз ырдаталы кыздарды ырдайбыз деп келишкен атайын. Бакуля Шакира эжекебиз дагы жазды. Бакин, ылдый түшөлү. Мадина жана Супар каналы силерге ийгилик. Дагы ырдагыла булабыз дептир. Буюрса дагы ырдатабыз. Айнаш эжеке, Айнаш Козубаева эжеке жазат. О, Өргүзардын сулуулары, эң таланттуу кыздарыбызга саламдар болсун. Өнөрүңөр болсо өргө чап дегендей, өргөгө чапса көп ийгиликке жетүүгө күчү бар сиңдилер, бар болгула. Рахмат, Айнаш эже, рахмат. Чоң рахмат. Шайыр эже дагы жазып атат бул жерден. Мен өзүм ошентип көп гап сатам да, мага жагат. Гап сатам деген бар. Гап сатам деген бар. Рахмат. Шако эже, биз постоянно сиз менен гап сатышабыз деп эле. Биз жакшы баткенче сүйлөй калган окшойбуз. Пишекти лингага сап туруп, бургап туруп, ырдып жүгөргүлө да деп Айнаш эжеке жазды. Ал пишекти деген эме бизде айтпайт, Баткенде айтпайт пишекти деп. Эме лешектиктер айтат. Пишек деген эмне экен өзү? Пишек деген Пишекти. бул баягы неме болуш керек. Пишек деген эмнеси? Бизде бешилик деп коет го, ошо бешиликти пишек. Линга деген сөздү билем. Линга деген Тажикстанга жакын жер болгон үчүн капты линга дешет. Биздин лейлектик туугандарыбыз ошо пишекти лингага салып бырылды деген ошо лейлек ошондой сүйлөшөт. Айнаш эжеке, сиз Баткенден өтүп лейлек. Негизи Баткен областы азыр лейлектик туугандары дагы бизде өтө таланттуу кыздарыбыз, туугандарыбыз көп. Анан лейлек, кадамжай биз азыр баардыгыбыз биригиле бир тууган болуп эле бир област болуп калдык да. Анан ошондой кээде ошондой пишакти деген эмне деген сөздөр болсо мойнубузга алабызбы? Биздики лейлек биз уже област болуп калдык эми. Андан башка сөздөр Андан башка сөздөр чыгып калсын деле ала беребиз, ошо биздики деп коебуз. Эч капа болбойбуз. Комментарийлерге кайрыла да бир жолу. Азамат Аксыдан жазып атат окшойт биздин мекендештерибиздин арасынан. И десе дейт, сиздер ырдаган мезгилде жазган го. Анан Шайыр эже бул жака дагы жазыптыр, Азаматтар Өргүзардын сулуулары дейт. Рахмат Шако эже, колдогонуңузга суроо бериңиз. Баарыңыздарга. Буйртма бериңизчи, эжеке ырдаталычы кыздар. Азамат Аксандабеков, кантын алсаң ноокаттан, ачка калбайсың ноокаттын кыздары барбы дейт. Эми ноокаттан ары бүт эле биз территория деп кошуп алдыңыздар да, ошону айтып өттү окшойт да. Ноокаттан бизде ошо кыздар Шако эже кайдан болот анан? Ноокаттан. Шако эже деген эжеңер бар. Аябай азыр Москвада, негизи Россияда ошо чыгармачылыктын фольклор тарабынан десе болот да, ушундай эмесинен. Негизи эле чыгармачылык боюнча кимде таланты бар, кандай ырдайбы, бийлейби, ошолордун баарын бириктирип, жакшы сөзүн айтып, акыл насаатын айтып, кошуп, көптөгөн иш-чараларга Кыргызстандын атынан негизи ушундай жакшы жерлерге алып барып жүргөн биздин Шако Шайыр эжебиз бар. Шайыр эжебиз ноокаттын кызы. Ошон үчүн Шайыр эжени бизге окшоп флаг көтөрүп алып мактана берсеңер болот. Биз эми баарыбыз эле Шако эже деп көнүп калганбыз да. Шайыр эже десек деле Шако эже. Биз эркелетип көнүп калганбыз. Анан бул жерде Азамат Аксандабеков мырзабызга ыраазычылык билдиребиз, ушинтип колдоп, ушинтип жазып атканыңызга, кыздарга комплимент, комментарий калтырып атканыңызга рахмат.
Каныбек Алиев деген биздин ошо Баткендик бир жигитибиз бар. Ал да жазыптыр. Түз эфирде сиздерге бешинги ушу суранып жазыптыр. Каныбек, рахмат. Рахмат чоң Каныбек. Азыр бешинги сиз үчүн кыздар ырдап бермекчи. Анан Айнаш эже дагы жазыптыр. Эми комментарийлерди бир катар окуп берейин да, анан балким алар дагы даши жазганга уруксат берейин да. Айнаш эжеке бул жакка да жазыптыр. Өрүкзардын сулуулары эң таланттуу кыздарга саламдар болсун өнөрүңө. Буну окудук, бар болууга. Мадина алтын кыз, рахмат сенин супараң баарыбызды баарлаштыруучу жакшы позитив ордо боло турган болду. Рахмат. Айнаш эже ошо биз да ошону айтып жеткире албай атабыз. Кубанычыбыз койнубузга албай. Студияга Бактыгүл Макидинова деген эжеке жазаптыр. Майрамбек Осмонов биз менен көрүп жатабы дейт. Балким көрүп жаткандыр. Сурооңуз болсо кайрылыңыз, буйртма бериңиз ырдаталы кыздарды. Кутман кеш дейт Бактыгүл Макидинова. Саламатсыздарбы асыл айындар дейт. Айнаш эже бул жерде сизди ырдаганда билип атыптыр. Молодцы, девчонки, деп орусча жазыптыр. Чоң рахмат. Анда берсе биз кыргакын туралы жанагы Каныбек Алиев деген бул Баткен Өрүкзар коомунун ошо жетектеп келген мырзаларыбыздын бири эмеспи? Каныбек Алиевти биз өзүбүз жакшы тааныйбыз, инибиз болот, жерлешибиз. Азыр ошо Каныбектин соосу боюнча бир жакшы ырдап берели. Мен ага чейин кайрылуу жасап кетейин. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо буйртма берсеңиздер, мына биз эфирибиз уланмакчы, жарым саат өтүп калды. Дагы бир жарым саат сиздер менен чогулобуз. Биздин Баткен Өрүкзардын ошо ырчы айымдары Дамира Шакирова, анан Гулинса Исмаилова деген ошо таланттуу чыгармачыл аябай кыздарыбыз Супара онлайн радиосунда конокто. Андыктан комментарийлер менен, WhatsApp номерлерибиз менен бизге кайрылыңыздар, суроолорду калтырыңыздар, комментарийлерди калтырсаңыздар, биз түз эфирде жооп берели. Анда эмесе ыргатуу тууралуу Кептер дегендер. Жагалмайдай кайкылуучу бар албай, жаш жүрөккө жагар дары таба албай. Ак кептериң түтөбөйүн арманында, учак жайып кумар жазып ала албай. Ак кептериң түтөбөйүн арманында, учак жайып кумар жазып ала албай. Асман курсам мен да күтөм жолуңду, ак маңдайым кармасам мен колуңду. Эч болбосо сен колучу токойго, жаным сеге жай албадың торумду. Эч болбосо сен колучу токойго, жаным сеге жай албадың торумду. Күзөм күйдөп качты серпип көргөнүм, жаным дөттөп жал-жал карап жүргөнүм. Мынча неге түркү кулай ойнойсуң, айтчы деги анық беле сүйгөнүм. Мынча неге түркү кулмай ойнойсуң, айтчы деги анық беле сүйгөнүм. Мынча неге түркү кулмай ойнойсуң.
элдик ырлар өтө сонун ырлар болгон, Ошо элдик ырларды тандаганда кандай ырларды көбүрөөк ырдайсыздар? Бизде мына репертуарыңыздарда кандай ырлар көп болот? мен негизи өзүм жөнүндө азыр айтып кетсем, репертуарымда негизи эле ошол жаш мезгилде Дом культурада иштеп, маданият үйүндө иштеп жүргөн мезгилден тартып эле бизде ар бир меде иш-чараларга катышабыз да. Анан бул азыр эгемендүүлүк жөнүндө же апа жөнүндө деп ар бир темага токтолуп, сүйүү жөнүндө ал мезгилде азыр да ачылабыз. Азыр эми эмне эле кылсаңыз сүйүү жөнүндө ошондой ырларды көп. Основной патриотизм. Эл жөнүндө, эне жөнүндө бир же илгери ошо Афганистанга барып служба кылып келген акелерибиздин майрамын көңүл көтөрүшүндө ошондой бир майрам бар, азыр деле болуш керек. Ошолорго мындай башкача бир согуштан кайтып келдиңер, силер азаматсыңар дегендей ушундай тартиптеги ырларды көп ырдаганга азыр деле ошондой нерселер жүрөктө орун алып калган да. Мисалы үчүн ошол мезгилде мен ошо Баба Равшан Тургунбаевдин Туулган жерим деген ырын ырдайт элем. Ал мезгилде азыркы биздин ырчы жигитибиз өтө популярный болуп, азыр Кыргызстанда Өктөм Сапар уулу биз менен иштейт эле. Ошо Өктөм жанына отуруп алып, кадимгидей мээсин жетет да. Муну ырды жазасың, жок мындай кылып жазасың. Анан комуз болуш керек. Ошо мезгилде ырдап жүргөн ырларды баары бир эме го, алыс жерге келгенде мындай нерсе кайра козгойт экен да. Алыс жерде мекенге болгон нерсе кайра күчөйт экен. Ошон үчүн Туулган жер деген ырды ошол келгенден кийин жаздырып, 4 саат мындай капелла түрүндө ырдап бербейсизби элдер? Ырдап берейин. Бул дагы жакшы ыр. Анан бизде азыр башка дагы бир темага бир көз ырдаган ырыбыз бар эле да өзү. Ошол дагы ата журт жөнүндө. Анан ушул айтып кетейин деген сүйүү жөнүндө эми гана ырдай баштадык. Мен сени сүйөм, сен деген ырларды негизи анча ырдабайт эле биз. Ошого аз басым жасап, негизи ошо патриотизм болчу да. Анан майрамда балким ошол тарбиялаштар ошондой болгон. Тарбия ошону айтайын деп атпайм. Бизде фундамент ошондой курулган секилет да. Эне жөнүндө ырдагым келип эле же Туулган жер жөнүндө же бир мындай нерсе жөнүндө ырдагым келип тура берет экен да. Эмеси ошо Баба Равшан Тургунбаевдин Туулган жери дегенде мындай ырдап берейин. Туулган жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым, симфония болсоң сен эгер, нотаң болуп сага турайын, кереметтүү гүлдөр коюлуп, кулагыма тура тугулуп, Туулган жерим сенде турбайбы, айтып өткүз косулуп. Ушундай дышырдалган бар. Жүрөккө жакын тематика бар. Чындап үнүңүздөргө сөз жок экен баягы. Кулуктуу дегендей. Бул жерде мекендештерибиз сиздерге лайктарды басып атышат, супер лайктарды, бармактарын аябай. Рахмат, лайк басып коюңуз дагы. Барыңыздар. Комментарийлерди окуп берип коеюн, анан бул жерде суроолор бар экен, сунуштар бар экен дегендей. Тамашанын бар бул жерде. Бактыгүл Алимкулова бизден ошо Спара каналынын Бакуля салам. Коллега. Кыздар мени трио кылып кошуп алгылачы дейт. Гулиса Дамира силерге чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Рахмат, чоң рахмат Бакуля. Сен үчөөбүз триобуз сүйлөштүк го досум. Эми буюрса бизде дагы Тырнакай Бакуля деген ушу Супара каналында реклама кылып коелу да. Иштеген Жакшынакай ай чырайлуу сулуу кызыбыз бар. Ошол буюрса негизи жакшы таланттардын көбөйгөнү жакшы эмеспи? Дуэт болуп жүргөн болсок, Бакуля эми триодо боло беребиз. Сен менен биздин немебиз, коллективибиз толукталса толукталат, кемибейт досум. Шайыр эжебиз сиздерге ошо сунуш катары жазыптыр. Апа Жайнакулдун булакта булбулдун үнү бар деген ырын ташап койсоңор дейт. Булакта булбулдун үнү бар, булакта күнөрдүн дили бар, булакта күн сайын суу алган, буралган күнгө сулуулар.
Жакшы ырлар, унутуп калган окшойт. Так, мен комментарийлерди улантырайын, урматтуу мекендештер, суроолор болсо, комментарийлер болсо, кайрылып коюшуңуздар болот. Так, Пишек, Зулайка Шарапова деген эжекебиз жазыптыр. Пишек деген мышык болсо керек дейт. Мышык болсо керек. Пишек мышык канчагы кыскасы лейлек дагы, пишек дагы любой сөздөр биздики баткен. Так, бул жерде Пишекти билип алдык биз дагы. Айка Мадалиева деген эжекебиз жазыптыр. Силердин музыкалык билимиңер бар деген суроо бериптир. Şu muzikалық билим жөнүндө акыркы мезгилде мына экөө аякта биякта ырдап жүрүшөт, бизге кызыккан адамдар көп. Профессионалдарбы же мындай самоучкаларбы деген көп суроолор келип, ушундай көп байкап калдык да. Окуганбыз, бирок бүтпөй калганбыз. Турмуш шартыбызга байланыштуу бүтпөй аябыз кыз баланын ушундай болот да. Анан бизге турмушка чыгып кетип, экөөбүздүн ошол бойдон окууларыбыз до конца бүтпөй калып калган. Бирок фундамент бар. Ошол турмушка чыккан бойдон эле окуубуз калган бойдон эле, бирок улар чыгармачылык калган жок. Үйүндө чыгармачылык менен иштеп. Анан бизге дагы бир айта кетчү нерсе, баягындай экен да. Мен тип коем деген ырчылар менде чогуу жүрдүк да. Эми мындайда биз чыгармачылардан да бирибизге баягы кыйнат келтирбеш керек го. Ооба да. Анан экөөбүзгө бир жерге барып айтпай эле коеюн, көп жерге бардык. Мен бүтүп таштаганмын, анан мен тытып таштаганмын жанында болдум. Действительно окудук деп мындай бой көтөргөн. Биздин экөөбүздүн арманыбыз деле ошол болуш керек. Бала биз да турмушка кандай десек, биздин мезгилибиз да ошондой болду да. Биз баягы 92, 99, 96 мен бүткөн болсом, ошол мезгилде баягындай башталып кетти го. Кыйынчылык мезгил болуп кетти, бирдеме болуп кетти, ошо окууга тапшырган менен аягына жетпей калдык. Арасында анан биз бойго жеткен кыздар ырдап жүрөбүз, гастролдо көп жүрдүк. Анан биздин баткен, айтып атпаймынбы, менталитет башка бизде. Бизде биринчи орунда турмуш, биринчи орунда аял адам көп эле баягындай боло бербейт. Анан бардыгы жакшы эле, тарбия жагынан бизде башкачараак. Анан ошол мезгилде силер кыздар, силер мисеңер алыска барбайсыңар. Катуураак тарбия берилет. Сизге тарбиябыз ошол боюнча калганбыз до сих пор. Азыр деле турмушубузда мындай деп бирөөгө барып жабык кыла албайбыз. Анткени бир туугандарыбыз жашайсың десе, уже жашайсың, турасың десе турасың да. Ошондой дагы көп нерселер себеп болду окшойт деп ойлойм. Анткени ошол мезгилде бизде кыздар, силер таланттуусуңар, бирок талантты баягы таланттуу ушу өзүбүздө деле жигиттер көп, ушулар менен баштасаңар, ушулар менен чогуу кетесиңер. Эгерде болбосо, силер бир кайсыл жерде бир кандайдыр немеде калып каласыңар десе, биз экөөбүз коркуп турмушка чыгыш керек экен деп туруп эле. Деп чыктык, Кудайга шүгүр, чыккан жолдошторубуз менен бактылуубуз, мына көп жыл болуп калды. Таланттуу биз дагы өзүбүздө иштеген Жумаш Шакиров деген жолдошум болот, оончу. Кезинде ошондой өзүбүздө чоң бир знаменитый баягы Максат Баткенинде жүрдү. Өздөрүнүн ошол топто Пажайнактын астында түзүлгөн ушундай Аваз деген топ бар болчу. Ошондо ырдап тааныгандар тааныйт экен. Өткөндө бир жерге барып калсак, сиз баягысыз деп таанып калышты. Ошондой оончу. Оон жазат, ырдайт, ушундай жакшы. Мына сиз дагы айта кетсеңиз, ошол Мунуку эмне каршы чыгармачылык демексиздерде эми экөөңүздөр чогуу эле чогуу эми элдер маалымат алып алсын деген пикирде. Эми мен кандай десем, меники ал деле ырдайт эле. Биз экөөбүз ырдайт болчу. Жалаң чыгармачылык өзүбүздө эле чогуу иштеген болдуңуздар да. Сиздер чогуу иштеген эле. Аябай жакшы, урматтуу Айка Мадалиева айым, сурооңузга канааттандырарлык окшойт. Айгүл Жаныбекова деген айым жазаптыр бизге. Биздин сахна жылдыздары талантыңарга таазим дейт. Рахмат, чоң рахмат. Айка Мадалиева, Дамира, ийгилик алтыным деп бизге кайрылыптыр. Чоң рахмат. Зулайка Шарапова эжекебиз силер менен сыймыктанабыз. Азаматсыңар кыздар, чыныгы кыргыздын патриот кыздары деп комплимент. Чоң рахмат Зулайка эже. Бүгүн дагы семирип кетесиздер го биздин. Дагы килограмм кошобуз. 2 килограмм кошобуз.
Шакуджа жасты мышыктын баласы Пишек дейт. Энциклопедияга кошобуз эже. Так. Айка Мадалиева сүрөт берейинби деп жазыптыр, что-то түшүнүксүз болуп калды. Зулайха Шарапова эчке так жазыптыр. Супара ийгилик, Азамат Сыңар, Өрүкзардын сулуулары дейт. Бул жерде дагы суроолор бар экен. Гүл Сулуу Алимбекова деген айымыбыз жазыптыр. Өрүкзардын таланттуу кыздары Дамира жана Гүлүнса силерге жараткан жалаң жакшылыктарды тартууласын, талантыңар өркүндөп өссүн деп тилейбиз. Апаз Жайнаков агайдын ырларынан ырдап берип койсоңор дейт. Ошону азыр ойлоп аттым эле. Гүл Сулуу Алимбекова эжекебиздин суроосунун талабын аткарып берели. Жакшы, Апаз Жайнаков агайыбыздын ошо бир жакшы ырларынан ырдап берсеңиздер, анда жалпы эле мекендештерибиз ошо Апаз Жайнаков. Өрүкзар кандай дейт го? Комуз аласыңбы? Апаз акебиздин өтө жакшы ырлары бар. Ошо окулуп көпкө ушу бизди дагы Баткенди Өрүкзар деп ушундай көпкө эме кылган ыры ушу Өрүкзарга кетели. Şişip keteli Örükzarga Sunuşun bu suranan çetke qatma Suyumuzga joluğu aylı tünde Sıyınalı bir kelgen Sıyınalı bir kelgen Baktığımızga Açalında şamalga oynaşmalı Geçikmeyle bir kelgen vaktımızdan Örüksarga keteli, Örüksarga keteli Maful boluşoy Örüksarga keteli, Örüksarga keteli Maylı geçi Karakterge caşırı sübüzdü Örüksarga çaçalı gülgümüzdü Yıldızlardın tereli çarşılasın Bulaklarga süydürüp, bulaklarga süydürüp Yüzümüzdü Bulaklarga süydürüp, bulaklarga süydürüp Yüzümüzdü Geçik beyli bir gelgen baktığımızdan Örüksarga keteli, Örüksarga keteli Mahvul boluşoy Örüksarga keteli, Örüksarga keteli Mahvul boluşoy Yaylı keçi Майли. Браво. Бул жерде биздин дагы бир ырдыкөн болуп кетти, биздин түз эфирибиз. Эми кайра эле ырдатат окшойбуз. Бул жерде дагы бир
ушундай жакшы бир сунуш түшүптүр. Мен комментарийлер бар экен, окуп өтөйүн. Диана Амиралиева деген бизден сонун бийчи кызыбыз бар Москвада, билесиздер. Ооба. Өзүбүздүн ошо Баткен Өрүкзардын кызы бул дагы. Кутман кеш барыңыздарга, Дамира жеңем жана Гүлинса же сиздерге тазим, сиздер менен сыймыктанабыз дейт. Чоң рахмат. Өрүкзарга келиңиздер, өрүк жеп кетиңиздер. Өрүктөр чачылып жатат. Жегенге адам жок. Ошо Диана бийчилер тобу жөнүндө дагы бир 2 ооз айтып кетейин деп атам. Окуй, бир тобу Мадина эже, сизге ийгилик, ар дайым адамдарга жылуулук тартуулап жүрө бериңиз. Диана ушул учурдан пайдаланып, сизди дагы Супара онлайн радиосуна конокко чакырабыз. Бир күн убакытта бизге түз эфирге келип бериңиз. Анда эмесе, ошол бул жерде Урмат Жунусов деген дагы бир мырза жазатыр, дагы бир чыгарма аткарып берсин дейт. Анан аниматор, Пончик аниматор деген кызыбызды тааныйсыздар. Бул кайра эле өзүбүздүн бактыгөлөнүн укул экен билесиздер. Бул жерде Асел Лабаеванын тааныйсыздар да. Асел Лабаева деген экен. Ошонун эртеңки туулган күнүнө ошол сиздерге буйртма, ыр буйртма бериптир. Апа Жайнаковдун комуз менен, комуздун коштоосунда ошол ырынын ырбелек катары тартуулап берсеңиздер деп буйртма жасаштыр. Анда эмесе Диана тууралуу сөз кылалы дагы, анан кийин Аселе эжени куттуктойлу. Аселе эженин эртеңки туулган күнүн куттуктайлы. Сен даярданып тур. Мен Диана бийчилер жөнүндө аз-маз кичине ушундай бир убакытта айтып өтөйүн. Азыркы мезгилде биздин ушуну керилип бир ушундай аккуудай бийлеген Диана бийчилер тобунун жетекчиси ушу Диана Амиралиева өзү. Азыркы мезгилде ошол кызыбызды дагы турмуш жолуна узатып аткан келбес. Бул Диана азыр Кыргызстанда. Ооба, азыр Кыргызстанда ошо жакында 2-3 күнүн ичинде уже свадьбасы, тою буюрса. Диана мен атын азыр ушулда айтып атам, а так айтпайм кыз деп эле. Бактылуу болуңуз, ошо тандаган өмүрдүк жолдошуңуз ар дайым аман болсун, жаныңызда ушу чыгармачылыкты түшүнгөн жакшынакай инсан болсун. Ушундай талант менен көмүскөдө калып калбай, ар дайым жаныңызда болуп, бир жетилеп, сыймыктанып алып жүрсүн. Диана деген өзү бул өтө таланттуу кыз. Өзүнүн өзү адам өзүнү жаратып, бийчиликке алып чыгуу бул Кыргыз желесинде кыйын. Анан Москвага келгенде бул башка өлкөдө ошондой элден бөлүнүп адина чыгыш бул өтө кыйын нерсе. Ушундай эмеге биздин ошо эжебиз, апасы дагы чоң көмөктөш көрсөттү. Анан биринчи талант болуш керек чыгарыш үчүн. Болбогон талантты чыгаруу кыйын, туурабы? Ошон үчүн бул дагы бакыт каалап кетейин дегеним, ушул аябай таланттуу кыз Баткен жергесинен Өрүкзарда бийчилерибиз, ыйырчыларыбыз Москвада өтө бир жакшы орунда ээлейт. Демек, анда биз эфирден пайдаланып Диананы ошо куттуктап кетели. Бакыт жолуң ошо кенен болсун, өрүштүү болсун, арыштуу болсун, бактылуу болсун. Кыз балага бакыт биринчи очурат. Анан биз дагы ошо эфир аркылуу биз дагы бир ыр тартуулайбыз да. Чыгармачылык ийгилик Асел Лабаева эжекебиздин эртеңки туулган күнүнө арнап ырдап бергилечи, комуздун коштоосунда. Комуздун коштоосунда кайсы ырдар бар дагы? Анда эмесе Асел Лабаева эжеке эртеңки туулган күнүңүз менен, анан сиздин эртеңки туулган күнүңүзгө арнап ошо аниматор дед Пончиктин атынан ошо биздин Дамира Шакирова, Гүлинса Исмаилова кыздарыбыздан ыр-белек. Асел эже туулган күнүңүз кут болсун, өздүк майрам ар дайым ушундай жакшы маанайда өтсүн. Өзүңүздүн майрамыңыз болсун, жакшылыктарды, ден соолукту каалайбыз. Ушул азыркы биз Апаз акенин ырларын ырдайбыз, мындай бир жакшы бир сүйүү жөнүндө ырдап бербейбиби? Анан Апаз акенин дегенге ошойт негизи. Комуздун коштоосунда деген суроо бар экен да. Комуздун коштоосунда ошо экен. Азыр жакшы бир бизден белек катары кабыл алып коюңуз. Бакуля сага рахмат. Сага да ийгилик тосын. Сен дегенде сүйүү жөнүндө, сен дегенде деген жакшы ыр бар. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Sen degen, sen degen
çarçamadı yürüdüm. Sezimlerge toy boy, sezimlerge toy boy, sezimlerge toy boğun, toy boğun. Sen degende kıyaldan kıyaldan, kıyaldan kıyalındı kıyaldan. Senden bana yalnız bana söz gerek. Sendik min dep şıbır, sendik min dep şıbır, sendik min dep şıbırap koyayım ben. Sen oylasam oylağanım oylağan, sen oylay kaybağanım kaybağan. Sen degende jarıqday tüşö janagım. Sezimlerge toy boy, sezimlerge toy boy, sezimlerge toy boğunum, toy boğun. Senden mağa жалғыз ғана söz керек. Сендік мен деп шүбір, сендік мен деп шүбір, сендік мен деп шүбір ақ қояйын Bravo. Asel эже, бул ыр сизге арналат. Улуу күнүңүзгө карата ошо кирбелек болду. Анда эмесе бул жерде дагы биздин бир-эки мекендештерибиз жазган экен, ушуну көтөйүн дагы, анан эфирибизди дагы уланталы. Урматтуу мекендештер, биз 1 саат бою мына 1 саат болуп калыптыр. Бир аз убакытты узартабыз эми. Ушунча мекендештерибиз сиздерди сагынып калыптыр. Сиздерге атайын ушу үнүңүздөрдү уккусу келген мекендештерибиз отурат, сиздерди карап. Бул жерден Урмат Жунусов окшойт. Чындыгында урматтуу мекендештер, бизди колдоп, ушул кыздарды колдоп, угуп, көрүп отурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай ушул темпте кете бериңиздер демекчибиз. Бул жерден ушул сулуу кыздарыбызга бир суроо берип коеюн дагы, анан комментарийлерди издейм. Сиздерде ошо мына жакынкы күндөрдө, жакынкы ошо бул жылдарда ошо кандай пландар бар, ошо чыгармачылыгыңыздар боюнча Москвада бир жеке концертиңиздерди экөөңүздөрдүн дуэт болсо, балким бактуу күнү кошулуп калса, трио концертиңиздерди берейин деген пландар барбы, же болсо башка бир өзүңүздөр пландаштырган бир концерттик программалар барбы? Мындай айтканда, сиздер той топурда сиздерди көрбөйт да элдер. Чындыгында Москвадагы мекендештердин канча тойлордун ушу Супара каналды эле тарткан учурлар болот. Сиздерди мындай көпчүлүк учурда өзүңүздөр айтмакчы, тойдо көрбөйсүздөр, кыргыз диаспорасы, кыргыз коомчулугу, коомдук уюмдар, элчилик ушундай же болсо ушундай бир иш-чараларды өткөргөн жерлерде ошо атайын чакыруу менен келип ырда берет окшойсуздар, анан ушу алдыда иш пландар тууралуу айтып өтсөңүздөр. Негизи тойго, негизи ошо той жөнүндө дагы кичине мындай акыркы мезгилде тойго чыккан өтө көп болуп калды окшойт. Анан тойго биз негизи аз чыгабыз. Бул эмне себептен экенин дагы өзү жакшы түшүнбөйбүз, бирокчу. Тойго көп жолу болду, чыгасыңарбы, мындай кыласыңарбы деген. Анан биз мына сахнада көбүнчө ош сахналарды кангабы же ушуга басым жасаганбызбы билбейм. Айтор көп деле тойго эме кыла бербейбиз да. Даже убактыбыз болуп кээде мындай болуп калса дагы тойго аз алабыз, заказга аз алабыз да. Тойго азыраак мамиледи, басым жасап чыкканга аз эле. Билбейм, ошо бир табитин тартпайбы же чыгып алып туруп эле ырдай берсек болот, биз дагы ай деп эле көп кубанайын. Ар бир тилде ырдап чыгып боло берсек болот. Анан ушундай сиздер эми көбүнчө ошо
сахнага жанды уурдайт экенсиздер да көпчүлүк учурда, э? Ооба, жанды уурдайбыз, анан мындай бир жакшы иш-чараларда, мисалы үчүн мындай жакшы бир тааныш эмелердин кечелери же мындай жакшыраак нерселер болсо, мындай сахнада, ошого көбүнчө давай баралы. Ушундай экен, мына ырдырдап келе же мындай кылалы деп аракет кылып барганга аракет кылабыз. Тойго ошо тойдон деле жакшы адамдар жакшы эмелер кылып атат. Жакшы акча таап, өзүнүн немесин кылып атат. Бизге ошо тойго анча бар эле, бирок бүт Кыргызстандагы, башка жактагы кыргызстардын бар эле той менен эле нан таап калышты. Негизи ошондой. Негизи ошондой. Бизде ошондой нерсе ойгон элекпи же? Бизде ошондой. Тойго десе экөөбүз эки жакты карап калабыз сразу эле. Жок. Эми турмушка Москвага келгениңиздерге канча болду мисалы? мага 11 жыл болду. Ошо Москвага атайын Кыргызстандан мына 1 ай болду, 15 күн болду, кече келдим деп курдап келе атышпайбы? Эми сиздер мисалы 10-11 жылдан 10 жылдын тегерегинде Москвада жүрөсүздөр. Москвада мекендештерибиз деле Кыргызстандагыдай да той өткөрүп калышканда негизичи. Анан чындыгында сиздер тойго басым жасабасаңыздар, аябай чоң элдик жасайт экенсиздер. Тойго ошондой басым жасабайбыз, действительно ошого көп деле кызыкпадык. Анан негизи уш келгенден бери эле башында биз Москвага келгенде мына 2004-5 голосубузду аябай сактайбыз. Тойлорго чыгып атайын жок, мен сахнага чыгып жок, сахнага ушундай кечелер болсо, бирөөнүн кечеси мындай эме болсо, жакшы эмелер болсо, судабостон барабыз. Анан айтайын дегеним ушу башында келгенде ырдаганга жай жок болчу да. Биз өзүбүзчө баягындай илхамыбыз келип калгандай издеп кайка ырдасак экен, кандай кылсак экен деп, даже бир болгон мезгил болгон, ушундай бир кафелерге барсак, элдер топ болуп отурса, бир күшөрүп ырдасакпы же бир жарашпайбы деп да ойлонгон мезгилдер болгон. Биз келип ырдаган мезгилде действительно андай жок болчу да. Жок болчу. Ырдап тойлоп эметкендер жок болчу. Анан ушу кийин ушу диаспоранын эмеси менен эме өттү, форум өттү, 3-чү форум болуп окшойт. Ошо форумда даярданып жүрдүк, ага чейин 1-2 жерде ушундай концерттерге. Бизде дагы ырчы кыздар бир-эки өзүнүн концертин берди, жеке концертин. Ошондойлордо катышып, анан Кыргызстандан келген ырчылар болуп калса, жалгыз келип калыптыр. Мындап кошулуп колдоп койгулачы десе, ошого барабыз көбүнчө, барып аттык. Анан азыр тойго билбейм, тойго азыр эми ырчылар көп. Бул жерде биз экөөбүз дагы жазган экен, силерди Бишкектен көрүп сыймыктанып отурабыз. Биздин кыздар деп тааныштарга айтып, жамаат менен көрүп отурабыз дейт. Таланттар ташкындай берсин. Өрүкзардын сулуулары. Чоң рахмат эже, чоң рахмат. Салам Бишкекке. Өрүкзар Баткенче сүйлөсөңөр. Өрүкзар Баткенче деп кыйнай бербеши. Зылайка же. Чоң рахмат. Биздикилер ашу бизде келип калыппыз эми. Сен өзүң келип калыппыз дейт го. Кенеша, урматтуу кенештер, мына 1 саат бою, 1 сааттан ашты. Биз ушул бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда Дамира Шакирова, Гулинса Исмаилова деген Баткен Өрүкзар коомунун, то есть Өрүкзар чөлкөмүнүн сулуу чыгармачыл ырчылары, аткаруучулары бизде конокто. Сиздер бизди колдоп, кыздарды колдоп, лайк басып, супер лайктарды басып, бармактарыңыздарды аябай үчүн, комментарий жазып атканыңыздар үчүн, убактыңыздарды бөлүп, ошо көңүл буруп отурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо биз менен болуңуздар. Биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил аз калды. Мен бир суроону берейин. Бул жерде жана бирөө WhatsApp'тан жазган экен. WhatsApp'ты ачпай турам азыр. Дамира Шакирова деген бул Роза Шакировага тиешеси барбы дегендей суроо берген да. Жана WhatsApp'тан ушул тууралуу эми айта кетейин. Жана бирок WhatsApp'тан атын жазбаптыр ким экенин. Бизде баягы каналда WhatsApp номерибизди калтырган үчүн ал жака деле суроолорду жазып калышат. Негизи бул суроону мага өтө көп берип калат. Беришет да, бир жерге бир ырдап калып эле, ушундай бир эме болуп калса эле, сен Роза Шакированын сиңдиси болосуңбу же эжеси болосуңбу деп эле сурай беришет. Ошо анан мен кээде тамашалап калам, кээде настроением болгондо ооба деп коем, эгизбиз деп коем. Анан кээде түшүндүрүп айтып калам да, негизи Шакиров деген фамилия бул күйөөмдүн фамилиясы. Өзү кыз мезгилде орустар айткандай девичий фамилиям Артыкова, Дамира Артыкова Поездовнамын. Анан ушу 2000-жылы
көз турмушка баш кошкондо эле ал мезгилде ыраса жашпызбы же немебизби бизге ошону собственно ошо баягы эмнеке күбөлүгүн дагы бизсиз эле барып фамилиябызды өткөрүп жашынакай кылып тойдо тапшырып коюшкан. Собственник болгон. Анан эртеси күнү кийин өзүмө келгенден кийин толкундабы өткөндөн кийин карасам уже Шакировамын, ошентип Шакирова болуп калганмын. А так Роза Шакирова деле биздин жерлеш. Жакшы кыз, аябай таланттуу, баардыгы эл билет да, биз сыймыктанабыз. Одна фамилиясы болуп калганыбызга деле сүйүнөр. Анан бирок фамилиям ошо күйөөмдүн фамилиясы. Жакшы. Урматтуу мекендештер, биз эфирде жыйынтыктай турган мезгилдер аз калды. Суроолоруңуздар болсо берип калыңыздар. Ыр буйртма берсеңиздер болот. Биз акыркы бардырдатабыз. Акыркы суроолоруңузду берип эфирди жыйынтыктайлы. Анда эмесе сиздер үчүн эркин микрофон ошо эфир аркылуу Москвада мекендештерге, балким Кыргызстанда жалпы эле сиздерди ошол дүйнө жүзү боюнча көрөт, биздин ошо каналды кайсы жакта биздин мекендештер жүргөн болсо ошонун баардыгы көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан эркин микрофон, салам жолдойсуздарбы же болбосо сунуш пикир калтырасыздарбы, каалоо тилек айтасыздарбы, сиздерге эркин микрофон, анан эфирди жыйынтыктай турган ошо бир эки ырда персонажсыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү ушул аябай бир толкундануу менен отурган Супара каналына биринчи кезекте ушундай каналга чоң рахмат айткым келип турат. Жана эле айтып өткөндөй кыргыз жергесинде радио ачып же ушундай бир каналдарды ачып иштеткендин өзү канча турат. Канчалаган мен айтайын дегеним оор жолдон өтүп ушундай ачып ушундай элдерди Кыргызстанга аксине мындай бизде Москвада биз эл жеткизе албаган нерселерди сиздер аркылуу жеткирип атасыңар. Сизге чоң рахмат. Ишиңерге ар дайым ийгилик, чыгармачылык, силерге бул ар бирин чакырып, ар бирине өзүнө жараша суроо берип ушинтип алып бараткан бул деле чыгармачылыкка кошулат. Ошон үчүн албан ийгиликтерди каалайбыз, ар дайым бар болгула. Жакшынакай жаш боюнча тосуп бизди ушундай бир жакшы идеяларды тартуулап, ушундай жакшы бир сунуштарды киргизип ар дайым бар болгула. Чоң рахмат силерге. Анан ушул мекендештер, урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, баардыгыңыздарга дагы бир жолу салам, ысык салам. Баардыгыңыздарды биз сүйөбүз, урматтайбыз. Мектебинен алыс жүргөнгө ар дайым тынч болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биз сиздер менен жакшылыктарда ушундай ыр концерттерде тойго деле бара беребиз, тойго. Тойлордо жакшы шакырсаңыздар, жакшылыктарда жолугушуп жүргүңүздөр. Кыргызстандагыларга барыңыздарга салам. Кыргызстандагыларга аман болуңуздар, биз жакшыбыз, Кудай буйрса. Бар болуңуздар, кыргызстандык мекендештер, кыргызстандагылар, ошо жердештер, тааныган эжелер, атын атап өткөн биздин урматтуу эжелер, агалар, сиздерден биз кичине болсо дагы сабак алып, тарбия алып, дегенде ушундай кичине болсо дагы өзүгө кичине бир тамчыдай нерсе калтырганбыз. Ар дайым сиздер менен сыймыктанабыз. Эмесе ушун жыйынтыкканга бир-бирден ырдап берсек окшойт анда. Сиздер пока даярданып туруңуздар, мен жерде комментарийлерден окуп өтөйүн. Урматтуу мекендештер, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин Дамира Шакирова, Гүлинса Исмаилова кыздарыбыз айтып өткөндөй, ушу биз дагы сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар, суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди комментарийде калтырсаңыздар боло берет. Балким өздөрү айткандай той топурга, балким бир концерттерди өткөрөм деп калсаңыздар, балким бир чыгармачылык кечелерге чакырам десеңиздер, Дамира Шакирова, Гүлинса Исмаилова кызыбыз сиздер үчүн кызматта. Бул үндүү кыздарыбыз ар дайым үнү өчпөсүн, ар дайым үнү жаңырып тура берсин. Анда эмесе сиздерден бир сиңгил мен комментарийлер бар экен, ошолорду окуп өтөйүн. Бул жерде Арзыкул Көкчөев дейт. Дейт. Азаматсыңар дейт. Шыбырабай эле кыйкырып деле айтчуда экен дейт. Кыскасы бул жерде урматтуу мекендештер, сиздер жазган комментарийлерди балким бул жерде түз эфир болуп аткан үчүн ар кайсы жеринде жазылып калганда кээде окулбай калат, биз көрбөй калсак
кап этпейсиздер. Биз сиздерге жооп бергенге ар дайым даярбыз. Эфирден кийин деле жооп бергенге даярбыз. Кыздар эфирден чыккандан кийин өздөрү деле ошол комментарийлериңиздерге лайктарды бармактар менен басып чыгат. Анда нерсе сиздерден ушу эки шиңгил бизде мекендештер үчүн өрбелек болсун. Эфирде жыйынтыктайлы. Ошол саламат эжебиздин репертуарынан ошо жакшы бир жүрөктүн төрүнөн орун алып жүргөн ыр бар эле, ошону кайда элең деген ыр. Ошону тартуулап койсом, анан Гүлизардап жыйынтыктайбыз. Jamalı toğan jay belen, Cejazda tolğan ay belen, Jılt etip bir jol körünböy, 20 jıl murda kaydelen, Jılt etip bir jol körünböy da 20 jıl murda ömürde sürbey ömürday, öp östegiz gönülden, oynattın nege yaşıma 30 yıl murda görünmey, oynattın ay nege yaşıma 30 yıl murda Çak düştünüm kalgandan, çaçımdı kıro çalgandan, özü kısıgır salıp, özünde kaldın armandan, özü kısıgır salıp da özünde kaldın жазып атат, сааттар, акыркы минуталар. Биздин Шакөже жазыптыр. Эми бул акыркылар ушул азыр балким окулбай калаткан комментарийлерге жооп болсун. Бүгүнкү Элнуштун туулган күнүнө ыр белек тартуулап койгула да мени ашка чакырды эле, бара албадым. Таарынып калды окшойт. Анда эмесе Шакөже ошо сиз айткан Элнуштун туулган күнүнө карата ыр белек болуп калсын. Андан сырткары бул жерде ошо дагы бир шиңгил таштасын деген ошо мекендештерибиз бар экен. Жалпы эле ошол жерде бизди көрүп угуп отурган мекендештерибизге ушул акыркы ыр белегибиз жалпы ушу мекендештерибиз үчүн. Андан эмесе Гүлиза Исмаилова кызыбыздан кандай ыр? Айбек Каримовдун Жообазын деген ыры. Элнуштун туулган күнү менен куттуктайм. Анда эмесе өзүң болсун. Ылайым кыргыздын керегине жараган уул кыздардан болсун деп ушуларды бар болуңуз. Элнуш эже Жоғазын бүрін ай жыттағым келер, жаныма жатып уктағым келер, жонокту айтып ырдан
жашка сууңай бойлогон келет көпөлүк болуп ойногум келет көк кушуң болуп сайрагам келет көп жылдыз болуп жайнагам келет көк кушуң болуп сайрагам келет көп жылдыз болуп жайнагам келет Жогазын жетен ай жыттагым келет жаныңа жатып уктагым келет жанымды жаным өзүңө арнап жашоону сүйүп дамтагым келет жанымды жаным өзүңө арнап жашоону сүйүп дамтагым келет Браво, рахмат. Студиябызга да бир жолу куш келипсиздер. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз мекендештерибизге кайрылып кетели. Бул жерде бизден Айнаш эжекебиз атайын суранып кетиптир. Албетте биз анын суранычындагы сиздердин суранычыңыздарды биз албетте ишке аткарганга аракет кылалы. Биздин спектакльди рекламалап ой деп WhatsApp'тан жиберип коюптур. Андан эмесе айтып өтөлү. Урматтуу Москвадагы мекендештер, 3 август күнү бизде Москвада Аян театры түзүлгөн. Ошо Аян театрында жалаң бизде Москвадагы мекендештерден ошо мигрант болуп эле иштеп жүргөн мекендештерибиздин арасынан таланттар сынап көрөйүн деген жөнөкөй эле мекендештерибиздин арасынан ушундай актер, актриса кыздарыбыз, жигиттерибиз өздөрүнүн ошо Аян театрында өздөрүнүн Хан оюну деген спектакльни коймокчу. 3 август кечки саат 5-те 17:00 Новокузнецкая метросунда Малый Татарский переулок 8-үйдө болмокчу. Суроолор боюнча 8965 134 61 73 телефонуна WhatsApp номерлерине кайрылсаңыздар болот. Албетте сиздерди күтөбүз. Келип өзүбүздүн мекендештерибизди, өзүбүздүн жердештерди колдогонго аракет кылалы. Күтөбүз албетте. Анда эмесе ошо бул жерде биздин Шакур же Айнаш эжелер жалпы эле бизди көрүп отурган мекендештерибиз сиздерге ыраазычылык билдирип дагы комментарийлерди калтырып туруп, сиздерге да рахмат, урматтуу мекендештер. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Анда эмесе биз эфирди жыйынтыктайлы, урматтуу мекендештер. Сиздер эгерде ошо той топурга, балким ошо чыгармачылык кечелерге, концерттерге ошо ырдап бергиле деп чакырсаңыздар, Дамира Шакирова, Гулиса Исмаилова Facebook баракчаларында өздөрүнүн профилдерине кайрылсаңыздар болот, же болбосо бизге кайрылсаңыздар, биз албетте бул биздин ырчы кыздарыбыздын ошо контакттарын сиздерге берип, байланыштырганга аракет кылабыз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Студиябызга келип туруңуздар. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Саламатта туруңуздар, урматтуу мекендештер. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.